Арыбаңыздар, айымдар жана мырзалар, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кымбаттуу Умтулуу стремление 2023 сыйлык тапшыруу аземинин меймандары. Жалпыңыздарды бүгүнкү аземге кош келдиңиздер демекчибиз. Бир кол чабуулар болсун. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Умтулуу быйыл үзгүлтүксүз 6-чы жолу тапшырылып, 8 номинация боюнча тапшырылмакчы. Анын 6-сына өлкө боюнча 163 жумуш келип түштү. Эл аралык калыстар тобу ал жумуштарды кылдаттык менен карап чыгып, мыктыларын аныкташты, кимиси болгондугун бир нече көз ирмемде билгени турабыз. Ал эми бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземин ачуу үчүн сахнага Интерньюстун Кыргызстандагы мүдүрү Назик Чекирова айымды чакырууга уруксат этиңиздер. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кесиптештер жана меймандар. Кесипкөй журналисттердин чөйрөсүндөгү Умтулуу 2023 улуттук сыйлыгына тапшыруу аземине кош келдиңиздер. Умтулуу бул Интерньюстун жылда өткөрүлүүчү, баарыбыз толкундануу жана чыдамсыздык менен күткөн иш-чара. Биздин сынакка катышкан авторлорго, журналисттерге, жалпы кесиптештерибизге терең ыраазычылык билдирем. Тилге каршы Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым уланууда. Быйыл көз карандысыз массалык маалымат каражаттарга, журналисттерге, блогерлерге, укук коргоочуларга кысым болуп, соттук иштеринин саны өсүүдө. Бирок ушуга карабастан, сиздер маанилүү темаларды кесипке берилүү менен, кылдат кесипкөйлүк менен чагылдырып келе жатасыңар. Чындыкты жеткирүүдө болгон аракетиңиз жана кайратыңыз үчүн чоң рахмат. Биз жалпы журналисттик коомчулук менен тилектеш экенибизди баса белгилеп өтөбүз. Урматтуу кесиптештер, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден баарыңыздарды куттуктайм. Дорогие друзья, коллеги и партнеры, мы рады вас приветствовать на национальной премии в области профессиональной журналистики Умтулуу стремление 2023. В этом году международное жюри оценило работы по итогам 2022 года. Это был очень сложный год для всех нас. События 2022 года потрясли не только нашу страну, весь регион и мир. И даже в этих сложных условиях вы проявили профессионализм, смелость и приверженность профессии. Об этом говорит количество работ, которые поступили в рамках нашего конкурса. Я желаю в новом году всем успехов, благополучия, справедливости и развитию нашей стране. И в этом ваш вклад очень большой. Дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание, что в этом году мы приняли новую визуальную концепцию нашей церемонии. И перед тем, как рассказать немного о ней, я хотела бы поблагодарить всех тех, благодаря которым сегодняшняя церемония состоялась. В первую очередь, это, конечно же, авторы работ, которые приняли участие в нашем конкурсе. Я также благодарю международное жюри, и вам сегодня удастся с ними поближе познакомиться. Обратите внимание на новый логотип Умтулуу. И я хочу поблагодарить креативное агентство «Мозгами» и руководителя Кадыра Батырканова за эту работу, за новое визуальное и музыкальное сопровождение нашей церемонии. Обратите внимание на эти прекрасные статуэтки. В этом году это новый дизайн, и я хочу поблагодарить Калчаева Багдада за автора этого дизайна и за это прекрасное исполнение. Рядом с этими ценными статуэтками вы видите не менее ценного главную статуэтку нашего неизменного друга и ведущего церемонии Умтулуу ежегодно. Эркин, большое спасибо, что вы с нами и украшаете наши мероприятия. Я также хочу поблагодарить команду Sun People за техническую поддержку в организации сегодняшнего мероприятия. Спасибо администрации и команде Парк-отеля за гостеприимство. Безусловно, я благодарю всю нашу команду единомышленников, команду Интерньюз, и особо хочу подчеркнуть вклад Илимы Джапаровой и Курманбека Макешева. Проект «Медиака»
стартовал в 2017 году. В рамках этого проекта реализуется и проводится ежегодная церемония Умтулу. Проект поддерживается и финансируется миссией USAID в Кыргызстане. И я хочу пригласить на эту сцену для приветственного слова директора миссии USAID в Кыргызстане госпожу Каю Адамс и коллегу Мухтара Ирисова, специалиста по управлению проектами. Пожалуйста. Спасибо. It's an amazing feeling to be here and see all of your faces and the enormous experience that's represented here in this room. Мына барлығыңыздарда ушул жерде жарқыраған барлығыңыздарды көргөндө мен өтө мындай бир толкунданып кызыктай бир мындай сезимдер болуп атат. Very, very humbling to be in front of such greatness. Ушунчалык бир укмуштуу, ушундай бир укмуш адамдардын алдында туруу мен үчүн бир чындап эле бир толкундануу болуп атат. And the Umtulu award ceremony really, I think, encapsulates the best of the work that you do year in and year out through investigative journalism, finding and reporting on the stories that really matter. Эми баягы расследовательский журнализм, же болбосо ошо журналистиканын түрдүү катмарларынын арасында иштеп жүрөсүздөр, ушулардын бардыгын топтоп, мына умтулуу деген сөздүн алкагында бардыгыбызда бирге азыр топтолуп отурабыз. So I want to thank you and the broader representatives of Kyrgyz media, and I also want to give a specific thank you to Internews for being such a great resource of support for the community. Бир эле Кыргыз Республикасынын калың катмар журналисттери менен эмес, айрыкча ушу Интерnews уюмундагы кызмат кылып аткан ушу коллегаларыбызга да чоң ыраазычылык билдирмекчимин. So, as a resident of Kyrgyzstan, but I'd like to think of myself as a citizen of the world. Эгерде сиздер Кыргызстандын жараны болсоңуздар, мен өзүмөн бир дүйнөнүн бир жараны деп айтып турайын. I can attest that the content that you produce really does go across the globe. Ушуну менен сиздер жараткан материалдар, сиздер иштеп аткан материалдардын үстүнөн бул бир гана Кыргызстан эмес, глобалдык деңгээлдеги бир мааниге ээ деп түшүнөмүн. So I've met with members of the Kyrgyz diaspora in Chicago, and I know they follow. Мисалы мен Кыргыз Республикасынын кыргыздардын Чикагодогу диаспора мүчөлөрү менен көрүшкөнмүн. Алар дагы ушул жердеги болуп аткан иш-аракеттерге мындай канчалык ынтызарлык, канчалык кызыкканын дагы билемин. It helps them understand what's going on at home and to see how they can still be a part of the community even if they're living abroad. Бул жерде болуп аткан иш-аракеттерге, бул жерде болуп аткан процесстерге өтө кызыгышат дагы, албетте ал жакта дагы өтө узак, бул жерден канчалык узак жакта турганыга карабай, бул жактагы нерселерге кызыгышат. And of course I hear from Kyrgyz all the time how much they really appreciate investigative journalism, going beyond the superficial and the rumors into fact-based articles. Бул жагы мен которуп алгам, ошого окуп эле берейинчи. This is what happens when you deviate from the script. Жазылган котормодон сырткары айтканда ушундай болот деп атат. Мен бул өлкөдө жашаган кыргызстандыктар, сиздер үстүртөн жана ушак айыңдардан ары карап фактыларга негизделген макалаларды окуй турганына, аларга ишене ала турганын билип, канчалык баалуу экендигин мен билемин, угуп келемин. So your work truly does deserve the highest praise. Сиздердин кылып аткан ишиңиздер эң жогорку баага татыктуу. The community here really demonstrates the incredible professionalism and courage of what it means to be a journalist in a very difficult environment. Оңой эмес. Кыйын шарттарда, кыйын кырдаалдарда журналистиканы аркалаган, журналист болгондун өзү канчалык кандай экендигин барыбыз эле билебиз, мен айрыкча билемин. And though you probably already know this and know it better than me, the Constitution guarantees a free press in its promise to the right to gather and disseminate information and in its prohibition of censorship.
Менден да жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын конституциясында болгон эркиндиктер каралган, болгон адам укуктары, сөз эркиндиги, цензурага дагы тыюу салынат. So it's really critical that government and citizens alike, citizens like you, can protect these democratic gains that have been made over decades and continue to expand the space for respect for human rights and independence. Ошондуктан өкмөт менен жарандардын ортосундагы канча жылдардан берки демократиялык жетишкендиктерин коргоп, медиа эркиндиги, күчтүү жарандык коом, анын ичинде адам укуктарын сыйлоо канчалык маанилүү экендигин баарыбыз билебиз. Ошол процесстагы кеңейтүү абдан маанилүү. And Mukhtar shared with me a beautiful proverb, which I hope will translate in Kyrgyz. Bear with me. Чындык отко күйбөт, сыгар чокпют. Did I do that okay? Yeah, that's right. Yeah. So congratulations. Барыңыздарды куттуктайм. Сіздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу Кая Адамс айым, урматтуу Мухтар мырза. Рахмат айтуу менен бирге биздин сыйлык тапшыруу аземибиздин ачылыш аземин улантып жатып, урматтуу айымдар жана мырзалар. 1,5 ай ичинде Грузия, Франция, Кыргызстандын белгилүү журналисттери, медиа менеджерлери жана Интерньюз Кыргызстандын кызматкерлери түзгөн эл аралык калыстар тобу сынакка келип түшкөн эмгектерди карап чыгып баалашты. Азем учурунда эл аралык калыстар тобунун бардык мүчөлөрү менен ирети менен тааныштырабыз. Азыр болсо, Умтулуу стремление 2023 сынагынын эл аралык калыстар тобунун төрайымы, белгилүү кыргыз журналисти жана медиа эксперти Аскер Сакыбаева айымды сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, азиз меймандар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз бул иштерди 2022 жылдын жыйынтыгы менен карадык. Кичине бир мүнөттөй артка кылчайсак, 2022 жылы журналистикада абдан мындай кысымдын катуу башталган учуру болду. Болот Темиров кесиптешибиз өлкөдөн сүрүлүп чыгарылды. Бир топ маалымат каражаттары жабылууга дуушар болду. Башка көптөгөн редакциялар ар тараптуу кысымга дуушар болду. Ошонун уландысы катары мына азыр биз кандай болот экен деп баарыбыз күдүктөнүү менен күтүп жаткан 2 мыйзам долбоору. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам кандай болот экен деп баарыбыз абдан беймаза болуу менен күтүп жатабыз. Тилекке каршы дүйнөдө болуп жаткан ар кандай өзгөрүүлөр, анын ичиндеги начар, жаман өзгөрүүлөр биздин башыбызга түздөн түз түшүп жатат. Анын ичинде эркин журналисттер үчүн, эркин уюмдар, эркин биздин жарандар үчүн чоң сыноо турат. Азыр келип болуп аткан кысымдын, азыр болуп жаткан мыйзамдык бардык тараптан кысымдын аягы эмне менен бүтөт? Келерки жылы бизди эмне күтүп турат? Мунун бардыгы баарыбыз мындай абдан капалануу менен күтүп жаткан окуялар. Андан кийин биз кандай жашайбыз деген дагы ой бар. Керек болсо азыркы учурда кезекте кимди камап кетет, кимди кармап кетет деген дагы ушундай бир күтүп калдык да. Бирок биз Кыргызстандын журналисттери абдан күчтүү. Жалпы эле Борбордук Азияда изилдөөчүлүк журналистиканы, факт-чек жана башка азыркы журналистикалык жаңы багыттарды алгачкы баштаган журналисттер да. Мен дайыма ошо менен сыймыктанам. Эми баарыбыз тирүү болгондон кийин, баарыбыз адам болгондон кийин алдыда биз дайыма жакшылыктан үмүт кылабыз. Үмүт эле кылбай, ошол биз өзүбүз 30 жыл бою жетишкен эркиндик, демократия, сөз эркиндиги айрыкча коркпой, өзүңдү цензура кылбай, өз оюңду эркин айтуу, өз каалаган материалыңды ким кааласа, ким кандай шартта иштегин келсе, ошондой иштөө эркиндигин биз мындай азыр күрөшүү менен ошол өзүбүздүн аянтты сактап калууга аргасыз болуп атабыз тилекке каршы. 30 жыл мурун башталган күрөштү биз ошол жеңишке жеттик деп ойлодук элек, тилекке каршы ошол күрөштү азыр
21 кылымда кайра баштоого туура келип атат. Алдыда дагы далай күрөш турат. Эки мыйзамдын жакшы жагыбы же болбосо кесепеттери кандай болот, азыр айтыш кыйын. Дагы кимдин башына кандай мүшкүл түшөт, аны дагы айтыш кыйын. Ошон үчүн мындай баарыңарга жакшы үмүт, чыдамкайлык, мындай жакшы жигердүү иштешүүнү каалайм. Анан байкасам, залда азыр жаштар, менин балдарым менен тең, кыздарым менен тең жаштар аябай көп экен. Журналистика жаңырып аткандыгын, демек бул ушунчалык мындай мыкты кесип экендигин көрсөтүп турат. Анан биздин ушул конкурстун, интерньюстун умтулуу конкурстун аты айтып тургандай, журналистикага болгон умтулуу, айрыкча эркиндикке, сөз эркиндигине болгон умтулуу биздин Кыргызстанда күч экендигин ушул конкурстун аталышы да айтып турат да. Ошон үчүн бүгүн баарыңыздарды алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыбыз, ар бирибиз адам катары өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, анан жалпы биздин Кыргызстаныбызга жакшылыктарды тилейбиз. Ошол жакшы тилектерди ишке ашырууга баарыбыз чогуу бололу. Бири-бирибизге мындай тилектеш бололу. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ыраазычылык, урматтуу аскер сиз жана сиз баштаган калыс тартууна дагы терең ыраазычылык билдирүү менен бирге урматтуу умтулуу стремление 2023 сыйлык тапшыруу аземинин катышуучулары, бул сыйлык тапшыруу аземибиз Интерньюстун Facebook социалдык тармагындагы баракчасында, расмий баракчасында кыргыз жана орус тилдеринде түз алып көрсөтүлүүдө. Андыктан тынчтыкты дагы сактап берүүңүздөрдү өтүнүү менен бирге сыйлык тапшыруу аземдерди баштоого уруксат этиңиздер жана ушул 8 жогоруда айтылган номинациянын эң туңгучу төмөндөгүдө. Эл жана анын бийлиги. Бул номинацияда жарандардын чечимдерди кабыл алуудагы ролу жана бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги боюнча иштер каралган. Ал эми сыйлыктарды тапшыруу үчүн мен калыс тартуунун мүчөсү, Интерньюстун Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөрдү өнүктүрүү долбоорунун жетекчиси Азамат Тынай Тегинди сахнага чакырам. Рахмат Эркин, кутман кеч достор. Мен көп сүйлөгөндү баарыңар жакшы билесиңер. Тренингтер калтырбайт экен. Бирок бүгүн ошо көп убакыт албайын деп сөзүмдү кагазга көчүрүп алгам. Урматтуу кесиптештер, быйыл дагы умтулуу сынагынын эң көп иштер көрсөтүлгөн номинациясы кайрадан эл жана анын бийлиги болду. Калыстар тобунун кароосуна 36 журналисттик материал түштү. Демейде жюрилер бардык катышуучулар азаматтар, бардыгы жеңишке татыктуу деп алдап сооротуп койгон адаты бар. Аны баарыбыз билебиз. Бирок бүгүн мен антпейин. Себеби биздин азыркы татаал реалдуулугубуз, коомдук саясий абалдын чакырыктары жана коркунучтары, эл тарабынан журналисттерге кескин өсүп бараткан талаптар медиалардын жоопкерчилигин жана кесипкөйлүктүн сапат деңгээлин мурун болбогондой жогорулатты. Ошон үчүн бүгүн ушул номинациянын жеңүүчүлөрү деп таанылган журналисттерди ошондой кабыл алып, алар үчүн сүйүнүп, аларга кийинки да ийгиликтерди каалап, алар чындап эле ак эмгеги, кара тери менен жеткен утушун тең бөлүшүп, жалпы кыргыз журналистикасы бир орунда турбай токтоосуз өнүгүп келе жатканына кубанып коелу. Эмесе азыр экранга көңүл буруп, мыктылардын мыктысы болгон кесиптештерибиздин иштерин видео түрмөгү менен таанышып койгула. Нуржан апанын баласы Орусияда такси кызматында иштечү. Кыргызстанга эртең кетем деген күнү полиция тарабынан өзү менен кошо 2 кыргызстандык менен кармалган. Кыргызстандан акыл эси, билими менен кеткен жаштарды Орусияда баңгизатты ташып жеткирүү же болбосо курьердик жумуш азгырат. Биринчи жумушка алар дагы аны текшерип көрөт. Эгерде сен кармалып кала турган болсоң, сенин штрафыңды биз төлөйбүз дейт. Мына ошондуктан булардын көбү алданып калат, бирок наркотик экенин билип эле барышат. 2020 жылы 191 кыргызстандык кармалган. Быйылкы жылдын 2 кварталында эле бул көрсөткүч 500гө чукулдаган. Ош шаарынын жаңы мэри болуп Бакытбек Жетигенов дайындалды. Ош келдиң менин Ош шаарыма,
суу жок бирок сен капаланба, миллиондор бөлүнгөн акча кайда, алмашып оштун мэрлери түзүк мэр калаган келбеди, жетигенип жемкорлукка барбаса чыгып калат таза суу жаанда да, буйруса албетте буйруса. Ушул жана башка жаңылыктарды тааныштырып, студияда мен Улукбек Салий уулу болдум. Кийинки чыгарылышадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Умтулуу 2023 улуттук журналисттик сынагынын эл жанаанын бийлиги номинациянын 3-чү орунун кош келиңиз Ошко жаңы мэр деген эмгеги үчүн Даяна Аймерим Улукбек чакырылат. Кол чаап кубаттап куттуктап туралык. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Баарыңыздарды бүгүнкү күн менен куттуктайм. Баарыңыздар сонун ачылып, жакшынакай болуп турган кезиңиздер. Бул материал Бакытбек Жетигенов Ошко жаңы мэр болуп келгенде даярдалган. Ага чындыгында көйгөйдү кантип көрсөтүүнү ойлогонбуз. Анан бул чын айтсам бир күндө эле жасалган материал. Андыктан Ошто барыңыздар билесиздер, ошол кезде жаан жаган учурда Ошто кадимкидей суу токтоп калат. Ошону көрсөткүбүз келген. Кийин Жетигенов алгачкы эле иштери ушул суу көйгөйүн чечүү менен баштады. Ошо калган негизи рахмат. Кошуп кетерибиз, бизге жардам берип, негизи аябай көп адам жасаганда буну үчөөбүз эле эмес, мында дагы көп адамдар салымын кошкон. Кара кыз эжеге рахмат айтабыз жана звукорежиссер Боб акага чоң рахмат. Сиздерди жана ошол көп адамдардын бардыгын куттуктоо ушул кол чабуулар менен болсун. Ыраазычылык. Ош шаарына кош келиңиздер. Барасыздар. Буйруса. Улукбек айтпадыбы бир күндө эле жасап койгон сюжет болчу деп. Эми биз билебиз да, ушул бир күн үчүн, бир күнүн артында канчалаган айлар, жылдар силердин кесиптик ишмердүүлүгүңөр турат. Анан канчалык тажрыйбаңар бай болгон сайын, креативиңер ташып турган сайын ушундай мыкты репортаждар жарала берет. Бир күндө болсо деле. Эми экинчи орунга татыган эмгек больницы, которые нам обещают годами. Дождемся ли? Анастасия Бенгард. Анастасия, наши поздравления. Вам слово. Чиновники нам каждый год, и каждый месяц, и каждую неделю дают всякие разные обещания. И задача наша время от времени вспоминать эти обещания. Вот этим я и вдохновилась при подготовке материала про больницы, которые нам постоянно обещают улучшить и построить, и все никак. Спасибо, что отметили мой труд. Спасибо. И все-таки будем верить, что мы дождемся. Быйылкы биринчиликти мен мындай өзгөчө толкундануу менен
айтып атам, анткени өзүңөр билесиңер, 5 жылдан бери иликтөөчү журналистиканын долбоорунун жетекчиси болуп келатам. Бирок бул тандоодо эч кандай ролду ойногон эмес, айтып коеюн. Анткени менден кийин калыстар тобунун мүчөлөрүн көрөсүңөр, алар көп. Алардын баарын жеңе албайт элем мен. Мээрим Айникеева, Айгүл Абласанова, Баңгизат Ташып Орусияда абакка түшкөндөр үчүн эмгеги биринчиликти алды. Чоң рахмат. Мен муну Медиахабта иштеп жүргөнүмдө жазадым эле. Ошо миграцияда жүргөн биздин мекендештерибиз жөнүндө болчу. Алардын мекени Кыргызстан, бирок айло жок ошо жашоо турмушунун айынан Орусияга кетип, бирок ал жактан дагы абакка түшүп калып, же ал жактан иштей алышпайт, же Кыргызстанга которулушпайт, мына ушундай кыйынчылык жөнүндө жазадым эле. Анан мен муну жасагандан кийин ошо берүүмдүн башкы каарманы Кыргызстанга которулуп келген болчу абакка. Интерньюска рахмат. Бул абдан мындай чын эле ат айтып тургандай умтулганга да мүмкүнчүлүк берип турат. Чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Ыраазычылык эл жанаанын бийлиги номинациясында сыйлыкка жеткен жалпы кесиптештерибизди куттуктоо менен бирге Азамат мырза, сизге дагы өзгөчө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Умтулуу стремление 2023 сынагынын экинчи номинациясы. Тынчтык жана ынтымак номинациясы. Тынчтыкты, улуттар аралык ынтымакты жана конфессиялар аралык толеранттуулукту чыңдоого салым кошкон, чыр чатактардын курчушуна жол бербөөгө багытталган темаларды эмгектер каралган. Жеңүүчүлөрдүн ысымдарын жарыялоо үчүн сахнага эл аралык калыстар тобунун төрайымы Аскер Сакыбаеваны чакырууга уруксат этиңиздер. Тынчтык анан согуш, жаңжал, чек ара деген эмне экендигин биз акыркы 2 жылда баарыбыз көрдүк. Ошол керек болсо от күйгөн жерде иштеген кесиптештер, ошол жерде изилдөө жүргүзгөн мыкты журналисттерибиз болду. Ошон үчүн бул номинация азыркы шартта Кыргызстан үчүн абдан баалуу. Анын ичинде сиздердей журналисттердин, кесиптештердин эмгегин баалоо абдан мындай сыймык биз үчүн. Азыр ошол номинация боюнча шорт-листти көрүп койсок. Сегиз жашта болчу. Ушул бүт атам эмгеги да, атам ушу эмгегини кыя алган жок да. Майли мен бул дүйнөнү кайра иштеп табам. Мен атамдын эмеси жалко болуп атчы, мен атамды жоготконума өтө өкүнүп атам. Как живут выходцы из стран Центральной Азии в Украине, отказавшиеся покинуть ее в это страшное время? Абдураим Рыскулов, уроженец Кыргызстана из города Кызылкыя. Я депутатом избрался, действительно были бы националистами или такими, значит, они бы не избрали бы меня, мажоритарно. Наш земляк Камил Мамедов родом из Канта. Я никогда не чувствовал, что в Кыргызстане, что у нас здесь. Не было никогда такого, чтобы ты какой-то другой национальности.
Равшен долгие годы занимается инвестициями в сферу образования в Украине. В крайнем случае украинцы очень обучаемые, возьмут Google переводчик, там введут нужные слова и вам все покажут. Мультинациональная, мультикультурная страна. В Украине исторически очень разнообразна культура и традиции людей, составляющих единый многонациональный народ этой страны. Тынчтык жана ынтымак номинациясы боюнча 3-чү орун. Иште атадагы мындай кыйын болуп турат. Кайсы иштер кайсы тилде келсе ошол тилде биз атайбыз. За работу, как в Баткине сожгли птицеферму и убили ее хозяина. Авторы Анастасия Лысогорова, Бекболсун Кайыпов, Айжамал Түгүлбайкызы. Кул чабуулар азырактай болгондой болуп атат го кесиптештерге. Саламатсыздарбы, барыңыздар. Биздин ушул Баткенде барып даярдаган материалыбыз өлкөбүздөгү абройлуу уюмдун атынан сыйланып жатканына абдан кубанычтабыз. Бирок ошол эле учурда Баткендеги ошол мезгилдеги адамдардын ичиндеги кайгысын тең бөлүшкөн азыр деле көз алдыбыздан кетпей турат да. Анан Баткенибизде, анын ичинде Кыргызстанда ар дайым тынчтык болсун дейбиз. Анан ошол журналисттерге ушундай аябай чоң бир мотивация берген ушундай конкурстар көп болсун. Ар дайым ден соолукта болуп умтула берели. Рахмат. Разычылык, куттуктоолор болсун. Чоң рахмат. Экинчи орун. Экинчи орун «За работу наши в Украине». Авторы Адиль Турдукулов, Булат Сатаркулов, Александр Тропейко. Тарых тасмадан башталат дейт, бир сүрөткө түшүп коюуну дагы эстен чыгарбаңыздар. Сөз жеңүүчүлөрдө. 1,5 жыл болду биз барып келгенибизге. Ошол сапарды өлгө түзгөн, шарт түзгөн ошол Интерньюсканын Элина Каракуловага жеке ыраазычылык билдирем. Экинчиден дагы баса айтып кетейин, украиналыктар алар өзүнүн мамлекети үчүн гана эмес, бүт ошол Борбор Азия мамлекеттеринин эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп жатат да. Анан дагы өзүнүн улуттук намысы үчүн күрөшүп жатат. Азыркы учурда ошол Кыргызстанда дагы, мисалы ошол эле кембир-абадчылар, ошол эле биздин туубузду көтөргөн Автандил Жоробеков дагы ал ошол улуттук намыс үчүн күрөшүп жатышат да. Ошондуктан мен баса белгилеп айтып кетейин, Кыргызстан менен Украинага даңк, Украина жана Кыргызстан баатырларга чоң тазим. Рахмат сиздерге. Тынчтык жана ынтымак номинациясындагы баш байге 1-чи орун. Иштин аташтагы кыйын, жүрөгү ооруйт ар дайым, бирок атайлык. Баткен, апа, үйгө барбай эле туралычы? Автор Рустамбек кызы Гулиза. Гулиза куттуктоолор менен бирге могул алкыштардын бардыгы сиздин жана сиз жасаган эмгектин урматына. Барыңыздарга кутман кеч, урматтуу кесиптештер. Кесиптешим айтмакчы, журналисттердин Оскар кечесине келип жатканыма абдан кубанычтамын. Негизи бул статуэтка жана ушул жеңиш мен үчүн, биздин Политклиника редакциясы үчүн абдан маанилүү. Анткени биздин редакциябыз
журналисттик иликтөө, дата журналистика менен бирге фото журналистиканын дагы өнүктүрүүгө абдан басым жасап аракет кылып жаткан редакциялардын бири. Жана дагы ушул эмгек тууралуу айта кетсем, аталган эмгекти жасоодо мен Баткен облусуна барып, ал жердеги элдердин турмушу менен таанышып атып, өзүмдү аябай кандай десем күчсүз сезгенмин. Анткени менин ал жерде алар жөнүндө материал жазгандан башка эч кандай нерсе колумдан келбечүдөй сезилген. Бирок азыр ушул статуэтканы алганда, демек менин тарткан сүрөттөрүм, демек мен жазган окуялар таасирдүү болгонун жана ушундай эл аралык уюм тарабынан сыйланып атканы мени абдан кубандырып турат. Ошондуктан ушул сыйлыкты берген уюштуруучуларга, интернет уюмуна, USAID уюмуна терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле биздин поликлиника редакциясына, менин кесиптештериме да чоң рахматымды айтам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Жеңишиңиздер кут болсун. Аскер айым, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Арайымдар жана мырзалар, Умтулуу стремление 2023 кезектеги номинация. Бул номинацияда балдардын укуктарын коргоо, эрте никеге туруу көйгөйлөрү, балдардын эмгегин эксплуатациялоо, мектепкеги рекетчилик жана тилекке каршы дагы эле балдар дуушар болуп жаткан көптөгөн көйгөйлөргө бийлик менен коомдун көңүлүн бурган чыгармалар каралган. Бүгүн биз менен онлайн байланышта Грузиядагы Интерньюз долбоорунун директору, медиа жана коммуникациялар боюнча илимдердин доктору, эл аралык калыстар тобунун мүчөсү Майя Микашавидзе. Приветствую всех участников конкурса «Стремление». Для меня была большой честью участвовать в работе жюри этого очень важного конкурса. И особенно интересно было, как для гражданки Грузии, ознакомиться со всеми стремлениями и проблемами и решениями, которые предлагаются в вашей стране журналистами. Важной для меня категории охраны детства. Мы получили много интересных работ, и было довольно сложно решить и выбрать самые лучшие из них. Но мы действительно единогласно пришли к решению, выбрали работы, в которых лучше всего рассказывается о нуждах, стремлениях наших детей, а также было важно то, что в этих работах о себе рассказывают сами дети. И главное, эти работы были выполнены на самом высоком профессиональном уровне с необходимой защитой этических норм, что очень важно в этой сфере. Еще раз мои поздравления всем участникам, всем победителям этого конкурса и наилучшие пожелания на будущий 2024 год. Майя Микашавидзе айымга ыраазычылык айтуу менен бирге, урматтуу айымдар жана мырзалар, балалыкты коргоо номинациясында соңку жеңүүчүлөрдүн кыска тизмесине кирген жумуштар төмөндөгүлөр. Көнүгүү жасап, анан сабагыбызды баштайбыз, Оңго 1, 2 айыл бири-биринен алыс жайгашкан. Алыс айылдардын аралыктары 8 километрге чейин жетет. Жакын аралыктар 500 метр. Бала бакча ачылы элегинде таянемин жана таятамын үйүнө барып мындай эс алып сүйлөйм. Бирок ал жакта мынчалык кызык эмес да, балдар дагы аз, үйдөн эле чыкпай отурасың. Вся беременность проходила очень даже идеально, да, можно сказать. Потом после рождения нам сообщили диагноз, нам сообщили более нормально, да, по сравнению с другими родителями. И в 2018 году с помощью всех родителей мы объединились и решили уже зарегистрироваться как фонд. В тот момент уже в Бишкеке был Сантера. Кээде
бывают такие случаи, когда вообще не берут. Время, когда ждут час или даже больше. Мындай көрүнүш шаарда коомдугунага түшкөн ар бир окуучунун күнүмдүк жашоосу. Колду көтөрсөк токтогой эле кетип калат. Келет бизди кысыйт же бабушкалар урушует, бизди бакырып эмне сумканы чечпей атасың деп. 2 жумадан бери Бишкек мэриясы жеке компания менен биргеликте окуучулар үчүн автобустарды жүргүзө баштады. Тикен көп кетип каласыз да. Ошон үчүн машинага отурган жакшы да. Пробкада туруп калабыз. Кар жаап калып жүргүнчүлөр жай айдап мындай убакыттан дал келбей, кеч калгандыктан уже окуучулар суукта турбастан уже общественный транспортко түшүп атат да. Азыр мына караңгыда балдар кантип келет деп аябай эме кабатырланабыз да. Балам келип калса экен деп чобам чалып турабыз. Балалыкты коргоо номинациясында 3-2 жана 1 орун ким ала тургандыгын жарыялоо үчүн мен сахнага USAID-тин Кыргызстандагы миссиясынын мүдүрү Кая Адамс айымды жана USAID-тин долбоорлор боюнча адиси Мухтар Ирисов мырзаны чакырууга уруксат этиңиздер. Салтка айлангандай 3-чү орун. So in third place, Zumrat Ekimbekova and Jobosbiak Kaisaldayev. Сааттар унаа күтүп, маршруттук таксиде тыгылган окуучу. Söz sizlerde, келиңиздер, сөзгө. Арыбаңыздар, барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бул маселе дагы да актуалдуу болуп атат, алдыда чечилет деген үмүттөбүз. Жана биздин эмгегибизди сыйлаган интернетке чоң рахмат. Ыраазычылык, сыйлыгыңыздар кут болсун. Эмесем, 2-чи орун. In second place, 2-чи орун. Bermet Olanova, Aminbek Molnabayev. Кесиптештерге алган сыйлыгы гана эмес, сиздердин кубаттап кол чаап туруңуздар дагы бир көмөк болот деген үмүттөбүз. Андыктан кол чабууну эсиңиздерден чыгармаңыздар. Ыраазычылык. Спасибо большое, Интерньюз, за то, что отметили наш труд. На самом деле, в последние годы становится все больше известно про особенных деток, но, к сожалению, государство пока не прилагает особых усилий, чтобы облегчить их жизнь и жизнь их родителей. Зачастую эти родители остаются один на один со своим ребенком и с проблемами здоровья. В общем, хотелось бы вкратце просто сказать, своими материалами мы бы хотели сподвигнуть нашу власть, обращать внимание на этих маленьких наших граждан, помочь им в развитии и в том, чтобы просто жить в своей стране счастливо и быть здоровыми. Спасибо. Наши поздравления. Биздин куттуктоолорубуз жана 1-чи орун. Up to the first place, very exciting. Баарыбыз толкунданып турабыз, 1-чи орун. Kenjibu Mama Sadikova and Jumanasir Sapanova. Мен чынында 3-чү орунду алсам керек деп келдим эле да. Аябай күтүүсүз болду. Негизи мен ушу берүү боюнча айткым келип атат да. Негизи карман таптык, алар жайлоодо бала бакча уюштурушкан. Анан алардын түшүгү, рахаты тууралуу тарталы деп маектешкенден кийин, анан жолдо баратып машинебиз бузулуп калды. Анан кайта бергиле деди жумуштанчы, мен көгөрүп турам, башка машина жибергиле деп. Анан башка машина жиберишти. Баргандан кийин дарегин таппай убара болдук. Анан аябай кыйынчылык менен тартып келсек, кийин материал жасалгандан кийин
интернетке жүктөш 3-4 жолу көчүрүп жүктөдүк да. Аябай кыйналган элек, көрсө ал материал ушул биринчи орунга мындай тырмышып аткан экен да. Анан мен ушул кезде Насырга чоң рахмат айтат элем. Ал чындыгында журналист менен оператор качан бир организм болуп иштегенде жакшы материал чыгат. Биз бири-бирибизди аябай жакшы түшүндүк. Мен көрсөткөн кадрларды алып берди. Экөөбүз мондой кылсак жакшы болот деп аябай кеңешип жасадык. Бул биздин ийгилигибиз болду. Баарыңызга рахмат. Разычылык, жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Кая Адам Сайымга, Мухтар мырзага разычылык билдиребиз. Уважаемые коллеги, и те, кто сегодня присутствует в парк-отеле, я хочу напомнить, что ведется прямая трансляция в Фейсбуке. Нас смотрят еще наши коллеги, и поэтому проявляю уважение тем, кто находится по ту сторону экрана, и тем, кто выходит на эту сцену. Мы просим вас соблюдать тишину, а если у вас есть острая необходимость поговорить между собой, фойе парк-отеля к вашим услугам. Разычылык. Анами биз болсо улантабыз жана кезектеги биздин номинациябыз. Маданият жана агартуу номинациясы. Маданий баалуулуктарды сактоо жана заманбап искусствону өнүктүрүү зарылчылыгы, билим берүүнүн сапаты, маселелери жана өлкөбүздөгү билимге жана маданиятты өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган инсандар тууралуу суроолорду көтөргөн журналисттердин эмгектери бааланган. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кыргызстандагы Интерньюстун Revive долбоорунун улук менеджери жана Умтулуу стремление 23 сынагынын эл аралык калыстар тобунун мүчөсү Айсулуу Текимбаеваны чакырууга уруксат этиңиздер. Спасибо большое, Эркин. Добрый вечер, дорогие гости, друзья, коллеги. Я рада вас всех приветствовать с наступающим вас Новым годом. И для меня сегодня большая честь вручать награду победителям в этой номинации. Долго говорить не буду, просто хочу сказать вам спасибо, что вы пишете на темы культуры и просвещения. Символично, но в этом году мы получили ровно 23 заявки на номинацию «Культуру и просвещение». Давайте посмотрим, кто те счастливчики, которых отобрали жюри в число финалистов. В каждой стране есть охраняемые государством памятники архитектурно-культурного наследия. По ним всегда можно определить этапы развития страны. В городе Бишкек насчитывается больше 500 памятников истории, культуры и архитектуры, большая часть которых на сегодняшний день подверглась уничтожению, где умышленному уничтожению и разграблению. Но существует и другая проблема. Даже если сами здания и памятники сохраняются, нарушается задуманный архитекторами эстетический смысл. То, что происходит у нас с памятниками, это не то, что халатность, а просто такое плевательское отношение к своему прошлому. Калyak кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими болуп саналат. Кыргыз кийимин анын улуттук өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышы элдик этникалык тарыхы менен ажырагыс байланышта. 3 бөлүктөн турат. Биринчиси мына кептакыя болсо, экинчиси мына орому болуп эсептелет, анан бул үчүнчүсү дүрия болуп эсептелет. Кыргыздардын этностук аялдар кийими тууралуу сөз кылганда алардын көп түрдүүлүгүнө көңүл бурбай коюуга болбойт. Алардын баш кийимдери ошол мезгилдери ар түрдүү келген. Мен бул калакты өзүмдүн энемден калган калак. Бул жок дегенде 150 жыл болду. Материалдык маданияттын бардыгы сыяктуу эле кыргыз кийимдердин башаттары өтө терең болгон. Для того, чтобы понять, что такое кыргызское чудо, нужно вкупе все видеть. Фильмы Океева и фильмы Ведугериса. Застрельщиком этого чуда был Шелестер Получайтмат. На него мы опирались, и он нам правильно поддерживал постоянно. Кино – это мой крест, который я несу, нес и буду нести до конца. Спасибо большое. И третье место в номинации «Культура и просвещение» достается Гульджан Аджиматовой и Бектуру Калыбек-Олу за работу «Чыгыш берметери көчмөн калктын салтын улап».
меймандары жана катышуучулары, биздин кесиптештер. Негизи бул теманын автору ушул Азия ТВ телекомпаниясы бизге ушул Ош шаарында жана Ош областында негизи эле аймактарда сиздер ушу маданият тармагында бир көрсөтүү ачсаңыздар деп сунуш беришкен. Мына ошол сунушту четке какпай биз дагы атайын Азия ТВ каналында чыгыш берметтери деген көрсөтүүнү баштаганбыз. Бул көрсөтүү быйыл гана эфирге чыгып баштады. Анын жемиши катары бүгүн биз ушул Кыргызстандагы эң абройлуу деп саналган биз журналисттер эсептеген Умтулуу сыйлыгына ээ болуп отурабыз. Интерньюс уюмуна чоң рахмат. Маданият жана ошондой эле билим берүү жана агартуу тармагындагы темаларды биз уланта бермекчибиз. Азия ТВ телекомпаниясынын жамааты жана ошондой эле менин кесиптешим ушул Ош шаарыны боюнча Бектур Калыбек уулу экөөбүз чогуу иштеп келебиз. Бул теманы мындан кийин дагы биз уланта беребиз. Интерньюска рахмат. Биз умтулуубузду мындан кийин дагы улантабыз. Рахмат. Второе место в номинации «Культура и просвещение» занимает Адиль Турдукулов, Булат Сатаркулов, Александр Тропейко за работу «История, которую мы теряем». Второй раз коллеги появляются на этой сцене. Значит, двойные аплодисменты. Это так приятно 2 раза выходить. Мне очень приятно, что 2-е место, а не 1-е. Но в следующий раз. Я хочу сказать, что мы уже около 10 лет вместе занимаемся освещением городов. И сейчас мы, благодаря проекту Сороса, освещаем и города в регионах, которые мало к ним внимания со стороны журналистов и гражданского общества. Потому что развитие города, оно возможно только при сотрудничестве муниципалитета, гражданского общества, медиа и гражданских активистов. В этом я глубоко убежден. Спасибо, коллеги, спасибо за признание. Поздравляем. Интриги уже не осталось, конечно. Первое место за, пожалуй, наверное, последнюю работу, которая была сделана при жизни Геннадия Базарова. Первое место в номинации «Культура и просвещение» получает Наталья Тимирбаева, Аман Моноулбаев за работу «Последний из кыргызского чуда». Работа, в которой осветили слова и мысли гения кыргызского чуда Геннадия Садырова-Базаровича. Давайте поаплодируем вдвойне. Браво. Наталья, вам слово. Я не сомневалась в этом материале, потому что, знаете, это флеш-рояль. В нем были использованы слова Базарова, фотографии Александра Федорова, комментарии Паламушевой. Мне осталось просто все это не испортить. И знаете, что еще важно? Этот материал называется «Последний из кыргызского чуда». Через какое-то время я делала материал с Октаном Арымом Кубатом о том, что он получил премию. И очень важно, что кыргызское чудо продолжается. И давайте этому похлопаем. И, пользуясь случаем, я очень хочу обратиться к Интерньюсу с огромной просьбой разделить номинацию и сделать отдельно культуру и отдельно образование. Потому что все начинается с образования. И вы сами чувствуете, как сложно выбирать материалы, которые и культура, и образование. В нашей ситуации сейчас у образования, я понимаю, почему это было сделано, почему культура и просвещение, но сейчас образование у нас в такой ситуации, что оно нуждается в отдельной номинации. А за внимание, за эту премию огромное спасибо. Спасибо. Наши поздравления. Айслу Айым, благодарим вас. Сізге дағы Айслу разышылық білдіременен бірге. Урматтуу айымдар жана мырзалар, эмесе Умтулуу стремление 2023-түн өзгөчө номинациясына келип жеттик. Аракеттүү инсан.
Жогоруда айтылгандай, бул сынагыбыздын өзгөчө номинациясы. Анда биздин замандын каармандары тууралуу материалдар каралган. Ал эми сөздү Интерньюз Өзбекстандын экс-директору, медиа-эксперт, калыстар тобунун мүчөсү Николас Эбнатерге узатууга уруксат этиңиздер. Салам. Бонжур. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне очень приятно быть с вами сегодня, даже если только виртуально. Кыргызстан – страна близкая к моему сердцу. Я жил у вас 20 лет назад, и у меня теплые воспоминания. Я тогда уже работал журналистами для Интерньюз, и мне было очень приятно, когда бывшая коллега Элима меня пригласила как член жюри в этом году. Когда я смотрел ваши материалы и вспомнил, какая была тогда журналистика, я должен сказать, что вы молодцы. Прогресс огромный. Вы уже работаете по международным стандартам журналистики, и это отлично. Некоторые организации, как Интерньюз, помогли немножко, но все равно работу делали и продолжаете делать вы, несмотря на сложности и разные давления. Я хочу представить номинацию «Человек действующий», на которую было подано 35 работ. В этой номинации мы рассмотрели материалы о героях нашего времени, об активных, деятельных людях и о преодолении стереотипного отношения к бизнесу и к успеху. В этой номинации будут награждены и авторы, и герои материала. Удачи! Аракеттүү инсан номинациясында шорт-листке төмөндөгү жумуштар кирди. Алтынчы класстан бери көрбөйм. Көзүм көрбөй калганынын себеби тентектиктин айынан болду. Депрессия болду. Мен көчөгө чыгып, арка кулап кетип, Жалалдин Абдубалиев менен агайым болот. Азыркы учурда дагы чогум ашабыз. Биринчи бассейнге алып барды. Анан велосипед, анан чуркайсың да. Making a habit really of getting on the end of these very close. Не помню. Наверное, чемодан уже упаковала. Мама, что со мной? Что со мной? Я не вижу твоего лица. Жеңүүчүлөрдүн ысымдарын атоо үчүн сахнага Интерньюздун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мүдүрү Назик Шекирова айым чакырылат. Üçüncü орун, третье место в номинации «Человек действующий» присуждается автору работы Анастасии Бенгард за работу «Когда не может государство. Как онкопациентки борются за жизнь сами». Громче, громче аплодируем, коллеги. Мне кажется, наверное, у каждого
здесь есть близкие, знакомые, кто столкнулся с этой болезнью, да? И, к сожалению, государство не всегда может прийти на помощь этим людям. Поэтому им нужна наша помощь. Если вы ищете какую-то вещичку, вы можете обратиться в эту мастерскую онкопациенток. У них хорошее качество и классный дизайн. Второе место в номинации «Человек действующий» автор Мария Орлова за работу «Творчество без границ. Как люди с инвалидностью создали свой театр». Браво, Мария. Вот эти аплодисменты в вашу честь. Söz sizde. На самом деле я очень рада, что выиграла наконец-таки в конкурсе «Стремления». Знаете, когда я писала этот материал, звучала фраза, что мы всегда говорим о детях с инвалидностью, мы всегда готовы помочь детям с инвалидностью, мы всегда готовы помочь, когда нужна помощь здесь и сейчас. Но, может быть, многие коллеги знают, да, что очень многое время я занималась и помогаю до сих пор людям, которые имеют проблемы со здоровьем, да, организация сборов, все остальное. И вот самое сложное, когда люди болеют давно, это может быть там эпилепсия, это может быть там онкология, это может быть, не знаю, какое-то заболевание, когда нужны деньги постоянно, и ты понимаешь, что на определенном моменте помощь останавливается. Это не то, что когда человек понимает, что вот он сейчас дал, условно говоря, 100 сомов, и он спас чью-то жизнь. Нет, может быть, жизнь этим ты не спасешь, но очень важно писать и говорить про людей, которые, может быть, немного другие, чем мы, немного, но они такие же, как и мы. Они также чувствуют, они также любят, они также страдают, они также живут. И они также хотят, как и мы, быть и помогать, и созидать, и творить. Спасибо большое за поддержку, спасибо большое жюри, спасибо большое Интерньюсу. Для меня это очень было приятно. Просто эта история немножко так вот через меня прошла, поэтому, может быть, эмоциональное выступление. Спасибо большое. Аракетто инсан, биринчи орун, авторлар Гульшан Кулматова, Азамат Ибраимов, Жолдорбек Пайзелаев, Руслан Абдуллаев, Биназир Хадлова. Чемпион болуун самаган Дастан Камчибеков. Биринчи орунду статуэтканы алып кеткен кесиптештерди бир кол чабуулар менен куттуктабайсыздарбы? Келиңиздер, сөз сиздерде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, устаттарыбыз отурат бул жерде. Ошондой эле рахмат. Бүгүнкү кеченин уюштуруучулары сиздерге өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул теңдик издеп долбоорунун алкагында бир нече деректүү тасмаларды чыгарганбыз. Анын арасында бул Дастан деген каарманыбыздын окуясы, тагдыры, анын аракети, кылган иштери бизди өтө шыктандырды, керек болчу болсо намыстандырды. Ошондой эле бизге дем күч, кубат берип турду. Дастандын ушул чыгармачыл топ менен Дастан тууралуу даректүү тасма тартып жаткан учурубузда Дастандын бир сөзү абдан бизди таасирлентти. Адам деген көзү көрбөй калгандан коркпош керек. Ал деген көөдөнү көрбөй калгандан коркуш керек деген сөзү биздин жүрөгүбүздө калды. Чоң рахмат. Кесиптештер, кетпей турасыздарбы сураныч? Себеби бул номинациянын өзгөчөлүгү мында жалгыз гана жеңишке ээ болгон журналисттерди сыйлабастан ошол материалда чагылдырылган каарман дагы сыйланмакчы. Өзгөчө алкыштар менен ушул сахнага жеңген материалдын каарманы Дастан Камчыбековду тосуп алыңыздар.
Дастан мырза, моғыл қолшаулардың бардығы сіздің ұрматыңызға. Жана? Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен дагы журналистика факультетинде окуйм, азыркы учурда 4-курста. Буюрса, мен ойлойм, кийинки жылы ушул жерде, ушул номинацияда буюрса өзүм бир материал жасап, тартып, буюрса команда менен как журналист катары чагылдырып берем деген ишеничтемин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Майрамыңыздар менен. Буйруса Дастан, сізді ушул сахнада дагы жеңүүчү катары нечени рет күтөбүз. Жеңүүчүлөргө кол чабуулар болсун. Назик айым, сизге дагы рахмат айтабыз. Биздин сыйлык тапшыруу аземибиз акырындап бир өзүнүн алтын ортосуна келип калды окшойт. Эмесе кезектеги умтулуу стремление 2023-түн номинациясы. Айлана чөрөнү коргоо номинациясы. Бул жерде жаратылышты жана экосистеманы сактоонун зарылчылыгы боюнча журналисттик эмгектер каралып чыккан. Сынакка экология жана курчап турган чөрөнү коргоо, шаарлардын, айылдардын, жаратылыш парктарынын экологиялык көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдорун издөө, өлкөнүн флорасы менен фаунасын коргоого байланышкан көйгөйлөрдүн бүтүндөй комплекси боюнча эмгектер каралган. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн сахнага белгилүү теле журналист Current Time Настоящее время каналынын Азия 360 долбоорунун автору, эл аралык калыстар тобунун мүчөсү Адилет Бектурсунов чакырылат. Добрый вечер, коллеги. Волнуюсь. Да, здесь разные люди. Ну, в общем, через пару секунд мы узнаем имена наших победителей в номинации «Охрана окружающей среды». И так получилось, что я сам отучился и получил профессию эколога и туриста, или туризма. В общем, неважно, я сейчас журналист. Поэтому мне особо, наверное, будет приятно вручать эту награду нашим победителям. Эта номинация, она относительно новая, но она очень актуальная. И не только в нашей стране, но и во всем мире. И мне кажется, те люди, которые освещают эти проблемы, для меня лично большие герои. Вот. Имена которых мы сейчас увидим. Давайте шорт-лист. Спасибо. Жакын аралыктан бери Бишкекте мына мындай нан үчүн гана деген атайын челектер пайда болду. Нанды жерде көрүп калсаң өйдө көтөрүп кой, нанды тебелебе. Түшүндүк да, что ал нанды кайра иштетип чыгарса болот экен депчи. Ушинтип алып келебиз, тияктан чогултуп машина менен. Арпа дайла болуп калат да, кургандан кийин койлор эме малдар аябай жейт да. Бул эстеликтер ушул арчадан коюлган эстеликтер. Силерге кыйылган нерселерди көрсөтөм. 2, 3, 4, почти 5 карыш. Жасап аткан эстелигиңиз эмнеден бул? Бул жыгачтан жөнөтө жыгач. Жыгачты иштетпеш керек дейт ал жерде дейт. Кабыр жаап атканыбызда кабыр ушундай калыш керек дейт. Бир мынча жыл өткөндөн кийин ал жер тегизделип калыш керек. Кийинги келген муун анын үстүндө кайра жашаш керек. Готовы услышать? Айыл бийликтери ушул жерди тура көрүп, ушул жерди берели деп могу жерде. Ушул жерди беребиз. Мусорго аябай каршымын мен. Бул жерде суубуз кетет, таза суу. Деле эл менен эсептешиш керек, шаардын эл менен эсептешип, өздөрү чечишет эми. А вот теперь мы готовы услышать. Окей. Ну, волнительно. Действительно, очень много хороших материалов было послано нам на рассмотрение. В общем, 3-е место.
авторы, награждаются авторы Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова за материал таштандыға ырғытылған нандардан малға тойып жасаған Талайбек. Поздравляю. Экинчи жолу чыккан аябай жагып калды. Чоң рахмат барыңыздарга. Сіздерге рахмат мол қол чабуулар. Сіздердің урматыңыздарга. Эмес Адилет мырза экинчи орынга ким татыды? Второе место. Автор Джамиля Мусуралиева. За материал жители Сыкуля бьют тревогу. Болгону 1 саат 10 мүнөт болду, турганыбызга чарчап калдык окшойт. Кол чаап туруңуздар жакшылап. Всем добрый вечер. Очень волнительно и очень приятно получать награду. Для меня, как девушки, которая родилась на Иссык-Куле, очень важна тема защиты окружающей среды и нашего с вами озера. Как было написано в материале, пастбище отстоять удалось. Начинается рекультивация полигона в Караколе. И в следующем году Кабмин обещает начать реконструкцию и строительство очистных сооружений в Караколе. Меня это не может не радовать. Рада, что это наш общий вклад в нашу экологию, в нашу страну, в наше будущее. Спасибо большое. Жана, биринчи орын. Меня, как каракольца, это тоже очень радует. Итак, наверное, самая желанная статуэтка должна уйти, барабанные дроби. В общем, автором Аймерим Дарбанбек кызы, Даткабек Шабданбек улу и Алтымыш Жентемир улу. За материал арчадан эстелик кой босок арвактар наразы болду. Жеңіш құт болсын. Баракелді. Жеңүүчүнүн диплому, атайын премия. Бардығы сіздер үшін. Сөзгө сұранабыз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү умтулуу Аземинин жалпы катышуучулары, жалпы барыңыздардын селеңиңиздер кут болсун. Биз бул убакка чейин ошол арчадан арбактарга жасалып кыйылган арчалар деген материалды жалпы 5 айга жакын убакыт даярдадык. Анан бул материалды даярдаган учурда ошол Оштогу биздин эколог агайларга, жалпы ошол Тмедиа телеканалындагы жалпы кесиптештерге ыраазычылык, анткени бүгүнкү күндөгү экология эң орчундуу көйгөйлөрдүн, маселелердин бири. Анткени бүгүнкү биздин дем алган абабыз, эртеңки жашообуздун бүт бардыгы экологияга байланган. Биз жалпы жамаатыбыз менен ушул жалпы жаранды коом, журналисттер, кесиптештер болуп, эртеңки күн үчүн, жакшы жашоо үчүн, таза аба үчүн, экология үчүн жалпы барыбыз күрөшүүгө билдеттүүбүз. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун. Рахмат. Барыңыздарды сыйлык алган кесиптештерди сыйлыгы менен куттуктайм. Бул материалды жасагандан кийин ошол президент өзү арча отургузуп, анан бирок ар бир кыйылган өмүр үчүн арча туруп калган арчалардын кыйылганы чында окурмандарга дагы аябай мындай шок болгон да. Комментарийлерде дагы жаратылыш бизге берген экологияны ар бир жаран кыйып атат деген кайрылуулар көп болгон. Ушул биздин команданын эмгегин баалаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жеңишиңиздер кут болсун. Адилет мырза, сизге дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Айымдар жана мырзалар, урматтуу кесиптештер, өнөктөштөр, Интерньюстун тайпасы өзгөчө толкундануу менен күткөн номинацияга кезек келди.
Тайыржан Турсуналиевтің жарқын елесіне арналған «Умтулуу стремления» сынағының атайын номинациясы Интерньюс аймақтық журналистиканың өнігішіне зор салым қошқан кесіптештерді сыйлағаны тұрады. Тайыржан Бакиевич Турсуналиев бүт өмірін Қырғызстандың медиа чөйрөсін өніктіруге арнаған. Бұл жылдардың ішінде артүрді массалық малымат қаражаттарында іштеген жүздеген әдістерді даярдаған. 12 жылдан ашық Интерньюстың Қырғыз Республикасындағы түштік аймағы бойынша координаторы болып емгектенген. Турсуналиев ынтымақ қоғамдық телерадио корпорациясының түзушілерінің демілгешілерінің бірі болған. Жана көп уақыт телекомпанияның байқоочу кеңешін жетектеген. Сыйлықтарды тапшыру үшін сахнаға Интерньюс өкілшілігінің аймақтық журналистиканы өніктіру бойынша программасының координаторы, Қалыстар тобының мүшесі Мақсуда Айтиеваны шақыруға рұқсат етіңіздер. Қанды кешіңіздер менен арбаңыздар, маңайыңыздар жақшығы? Жана дискотека алып барғандарын көріп қалдым еле. Мен ұқпай айтам, маңайыңыздар жақшығы? Журналистер 2023 жыл жақшы жыл болды ғой, игілікті. Рахмат. Тайыржан Турсуналиев десем маға алыстай сезіледі. Анткени біз Тайраке деп чоңойгонбуз. Ошол Тайраке тарбиялаған жүзден ашық кесиптештерибиздин арасында мен болгом. Сарооз Балапан бойдон университетте 5-чи курста окуп атканда телевиденияга келип иштеп калдым. Ошондо Тайраке менен чогуу иштеп мага насип кылган. Тайракенин кесипкөйлүгүн баарыбыз эле билебиз, жылда эстейбиз. Бирок ар жылы кандайдыр бир толкундануу азайбайт да, кусалык азайбайт. Мен бүгүн Тайракенин адамгерчилиги жөнүндө бир 2 сөз айтайын дедим силерге. Тайраке, кыргызда улуу сөз барга, канчалык улуу болсоң, ошончолук кичүү бол деп. Тайраке мына ушунун кырына жеткире көтөрүп, көйдөнүнө салып жүргөн киши болчу. Бир кишиге жардамың керек болуп калса, мисалы бирдемеге зарыгасын, жашоодо ар кандай болот. Жардам сурап кайрылсаң, өзүндө жок болсо, кылып аткан ишини, ичип аткан ашын таштап коюп, өзүндө жок нерсени башка бирөөдөн барып сурап келип болсо дагы, сенин ишиңди бүтүрүп бергенге аракет кылган киши эле. Анан кесиптештерде билесиңер, материалың эфирге чыкканга чейин кээ биринен кеңеш сурайсың. Карап коюңузчу, туура эле айттымбы, ката болгон жокпу деп. Жок жакшы эле деп коет дагы, эфирге чыккандан кийин планеркада ана отуруп алып анан кийин жабашып алган кесиптештерибиз дагы көргөнмүн. Бирок Тайраке эфирге чыкканга чейин материалыңды күчтүүрөөк болушуна жан үрөп, жанын аябай жардам берген киши эле. Тайракенин кесиптеш катары кесибин үйрөнсөк, адамгерчилик жактан дагы өтө чоң үлгү көрсөтүп кеткен киши. Мына бүгүнкүгө чейин Тайраке мындай кылчу эле деп, жолдон адашып кетпедимби, туура басып атамынбы деген таризде караганда Тайраке дайыма жардамга келет. Өтүп кеткен кишилер арабызда деп коет, кээ бирлер айтып коет көктө деп. Эгерде Тайраке действительно арабызда же көктө карап турган болсо, анда мен бир эле сөз айтар элем. Тайраке, жөнөкөйлүгүңүзгө рахмат. Сиз дайыма биздин жүрөгүбүздөсүз. Специальные номинации памяти Тайыржана Турсуналиева за большой вклад в развитие региональной журналистики награждается Данияр Садиев. Данияр является одним из инициаторов этой номинации. Рахмат. Сыйлық үшін. Бирок мен үшін көбірек сыйлық азыр буга чейин 2 статуэтка буга чейин 2 жаштар алды. Ушулар
Тайрекенин мындай неберелер десек болот, себеби Ти медиа телеканалы дагы Ти деген тамга бул Тайыржан Турсуналиев деген чындырып болчу. Анан түштүктө бир независимый телеканал ачыш керек болгондо, ушул Тайыржан эке көз өткөндөн кийин ошо кишинин эстелиги болсун деп түзгөнбүз. Анан ушу жаш журналисттерди тарбиялап аткан Тайыржан Турсуналиев атындагы медиа мектеп бар ошто. Ушул кыздар, жигиттер эмгеги буга чейин маалымат айдыңда жасап аткан эмгегинин бардыгы менин оюмча Тайрекенин элесине, Тайрекенин кандай десем керези деп айтсак болот. Себеби ал киши акыркы кездерде мектеп ачсам деп тилек кылып жүргөн болчу. Эми мындай тагдыр экен аягына чыкпай калды. Ошол мектепти биз ачып, ошол киши кыялданган медианы биз ачып азыр иштетип келатабыз. Мен деле азыр медиада иштетпей калдым, медианы өткөрүп бердим, башка балдар анын жаш балдар иштетип, жаштар иштетип атышат. Буларга ийгилик. Анан дагы бир жолу интервью силерге чоң рахмат. Эл признание үчүн кыргызчасын деп койгон. Рахмат. Разычылык. Бизде дагы сыйлануучу кишибиз бар. Ушул эле сыйлык менен. Бул номинацияда биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген жок, бардыгы бирдей. Мен өзгөчө сыймыктануу менен чакырам кийинки биздин сыйлануучу кишини. Баткен Сабыр Абдымомунов. Чоң рахмат, кеш жарык. Кесиптештерди көргөнүмө сүйүнөм. Чоң рахмат, Интерньюз. Бул сыйлык менимче кредит катары берилди окшойт. Рахмат. Мен эчтеке кылган эмесмин. Баткенде баргандан кийин Баткенди таштап кетип калбасын, Баткенде иштесин деп. Чоң рахмат дагы бир жолу. Үчүнчүсү дагы бар. Назира Жусупова. Назира өзү келе албай калды, командасынан кыздар. Кубаттап кол чаап туруңуздар. Өзгөчө номинация, өзгөчө сыйлык. Тайыржан Турсуналиевдин жаркын элесине арналган сыйлыкка биздин 3 кесиптешибиз ээ болду. Билесиңер да, АОСМИ деп 26 айылда медиа борлорлорду иштетип аткан ассоциация. Кутман кечиңиздер менен биздин жетекчибиз Назира Жусупова бүгүн шартка байланыштуу келе албай калды эле. Бирок Назира эженин атынан, жалпы команданын атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жамааттык медиалар 30 мультимедиа бар. Ошолордун эмгегин баалаганыңыздарга биз ыраазыбыз. Чоң рахмат, Максут айым сизге дагы ыраазычылык билдирүү менен бирге. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кеченин басышында сахнада турган 10 статуэтканын соңкусу калды. Бирок бул статуэтканы тапшырууга калыстар тобунун эч бир кандай тиешеси жок. Кезек өзгөчө бир номинацияда. Темага берилгендиги үчүн кесиптештер тарабынан таануу. Медиа коомчулук өз ишмердүүлүгүн гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасын чагылдырууга арнаган журналистке добуш берди. Сыйлыкты Умтулуу стремление 2023 аземинин соңку жыйынтыктоочу сыйлыгын тапшыруу үчүн сахнага Интерньюздун медиа кеңешчиси, эл аралык калыстар тобунун мүчөсү Элима Жапарова айымды чакырам. Алтынчы жолу
чыгып атам, ушул сахнага кесиптештерди куттуктоо үчүн дагы деле толкунуп атам, дагы деле жүрөгүм боо жерде турат, чыгып кетчү деле болуп атат. Ошон үчүн кечирим сурайм. Бир аз толкунданып атам. Мына микрофонду уламай беришет анан мага. Бул номинацияга жеңүүчүнүн атын медиа коомчулук тандап атканын баарыңар эле билесиңер. Добуш берүү гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык кампаниянын жүрүшүндө өттү. Кесиптештерибиз өз ишмердүүлүгүн, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө арнаган журналистти аташты. Бир жуманын ичинде социалдык тармактарда 300гө жакын адам добушун берип, 22 номинанттын атын аташты. Номинанттардын аттары көп болгону түшүнүктүү. Аялдардын укуктарын, аялдардын коопсуздугун чагылдыруу биздин өлкөдө өтө орчундуу, өтө татаал, өтө сезимтал тема. Биздин өлкөдө тилекке каршы журналисттер дээрлик апта сайын аялдарга карата үрөө учурарлык формага өткөн зомбулукту чагылдырууга аргасыз болууда. Мен бул теманы чагылдырып жүргөн кесиптештериме баарына терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сиздерге. Ал эми жеңүүчүнүн аты кылдат эсептөөдөн кийин аныкталды. Мен бүгүн толкундануу менен сыйлыкты тапшыруу үчүн ушул сахнага кыйын журналист, кыйын медиа менеджер, негизи эле кыйын Кайыргүл Урымканованы чакырам. Темага берилгендиги үчүн кесиптештердин таануусу Кайыргүл Урымканова. Урматтуу менин сүйүктүү кесиптештерим, мен үчүн добуш бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Чынында бул сыйлык мен үчүн чоң сыймык, анткени бул менин кесиптештеримдин тандоосу. Ушунча жыл иштеп жүрөм, бирок мындай сыйлыкты эч качан алган эмесмин. Чоң ыраазычылык силерге. Интерньюска ушундай иш-чараны ушунча жыл биз үчүн, журналисттер үчүн, биздин умтулуубуз үчүн уюштуруп жүргөнү үчүн Интерньюска чоң таазим этем. Кыйын долбоору боюнча айтып кетсем, бул долбоорду мен жалгыз жасаган жокмун. Бул долбоордун дагы соавтору бар. Махинур Ниязова деген жакшы бир биздин кыйын журналисти. Ал бул жерге келген жок, бирок ал кыз да ушул кыйын долбоорун өнүктүргөнгө чоң салымын кошту. Жана менин Говорит ТВ интернет телеканалдын компаниясынын командасына чоң ыраазычылык билдирем. Негизи мен айтып коет элем, биз кыйын долбоорун эмне үчүн чыгардык? Биз ушу чын эле Кыргызстандын келечегин ойлодук. Биз ойлойбуз, эгерде аял бактылуу болсо, өлкөдө бактылуу болот. Аял бул үйдүн куту деп эсептелет, бирок мындай карап келгенде аял бул өлкөнүн куту. Ошондуктан аялды сакташ керек, аялды даңазалаш керек, аялды көтөрүш керек, аялга чоң мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Ошондуктан биз ушу кыйын долбоорду 5 жыл болду иштетип келе жатабыз. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Кайыргүл айым, сизди куттуктайбыз. Сахнадан кетпей туруңузду суранат элек. Себеби сиз менен бирге ушул сахнага Умтулуу стремление 2023 сынагынын ар бир жеңүүчүсүн 8 номинацияда 3-чү, 2-чи жана 1-чи орунга арзаган 22 жумуштун ээлерин, сыйлык ээлерин сахнага салтка айланган жалпы сүрөткө түшүү аземине чакырууга уруксат этиңиздер. Келиңиздер, урматтуу кесиптештер. Ал эми ушул менен Умтулуу стремление 2023 өзүнүн соңуна келип жетти. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Келаткан жаңы жыл
калыстыктын, чындыктын, акыйкаттыктын жылы болсун деген жакшы тилек менен көрүшкөнчө бар болуңуздар. All the way outside is frightful, but it fights so delightful, and she's with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it doesn't show, sang or stop it, and now the bronze on Kunwabi. The latitude was out low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out of this wrong. But if you really did hold me tight, all the way I'll be warm. The fire slowly died, and my dear will say goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.